элдер дагы жылдан жылга кыйла класстан алдыга жылып, качествосу дагы жакшыртат. Элдер дагы жана путо жолдорун. Анан эми бирок ошо менен эле кошо биз мына интенсивный бакка дагы аракет кылышыбыз керек экен. Себеби кичинекейирээк биздин үлүштөр кичине да, ошо кичине жерден көбүрөөк объемду алыш үчүн и мына замандын талабы боюнча ошо карликтерге жакшысын биздин жерге мындай көнгөнүлүк алсак жакшы результат болот эле. Себеби Англиядан угатабыз, башка Голландияларда ушу 20 сотиктен же 1 гектардан 40-50 тонна алган результаттар бар экен. Биз да ошондой результатка чыгыш үчүн ушу карликтердин ушу жакшы сортторун алып келип башташыбыз керек. Элдердин ушу билим жагынан көтөрүш керек экен. Ушу окууларды, курстарды көбөйтүп. Ошо бирок келечек кең, Кудай кааласа чоң эме шарттар бар экен. Азыр жерибизди көрүп, суу кеңири биринчиден, суубуз жакшы, балдары жакшы, шаарга жакын. Шаарга дагы жакын. Бир четандан сүрүштүрсөк, көп жана келе салгандар айтат. Биздин погоданын влага мындай, влажный болуп бакпыранын суусунанбы, мындай дамы ширин болот экен да. Резко континентальный. Түнү салкын. Перепад температура. Onun үчүн ошого. Түнү салкын, күндүзү ысык. Ошол погоданы аябай жакшы көрөт да. Суу дагы ушу бир эмеси барбы, бир береке барбы кандай. Минералдар келет да. Минералдар жакшы экен да, мындай дамы жакшы болот экен да. Мисалы үчүн мына клубника өзүмдө эле эгип көрдүм. Бир эле сортту башка жакта менен өзүмкүн салыштырып көрсөм дамы бар да. Бир аз бар. Бизги жакшы. Бизги жакшы. Анан эми ошого ушу адамдар ушу биздин элдерде айтат элем, ушу жаңылык, заманбапка себеби чуркашыбыз керек экен. Себеби алар деле ошо бизге ошол практикадан өткөзүп тургандан кийин келип ошого жетишти. Себеби аларда элдер көбөйгөн үчүн айыл чарба багытына жерлер кичине эле да. Ошону кичине жерден көбүрөөк объемду алыш үчүн селекциянын артынан канчалыган эмгектин аркасынан ошого жетишти да. Биздин эмелер эми биз дагы ошол мындай сиз айтмакчы велосипедди ойлоп табуунун кереги жок. Просто ошону бизге шартыбызга туура келе турганын алып келип, жол жобосун үйрөнүп, ушу мүмкүн болсо ошо айыл өкмөттө же кайсы жерде ошону эгип туруп биринчи айыл өкмөттө өзү эгип, агрономду байлап, ошону үйрөтүп, 3 жыл, 4 жыл көрүп, сынак талаасынан өткөзүп, андан кийин элдерге жайылса, себеби айылдын ичинде болсо келип көрөт. Мынакей туугандар, мына 3 жыл болду, эктик, мындай результат болду, мына жерден ушунча көлөм алат экенбиз десе, элдер дагы көрүп, эми азыр мисалы үчүн сөзгө ишенбей калды. Себеби буга чейин баягы аркылуу көчөт саткандар мына ой жакшы деп алып келген элдер алды дагы бир сыйра күйүштү да, көпчүлүгүчү. Анан эми кайра күйгүсү келбейт. Ошого мындай айыл чарба багытында, айыл чарба министрликтери дагы ошол немелерди кичине көзөмөлгө алып, ошондорго кичине көңүл буруп, карликтерди алып келип эме кылса, жакшы результат болот эле. Канча жерге эмне канча түшүм алдың? Эми бизде мына Төлөкөндө бир канча десем бир лично өзүң канча жерге? Мен өзүмдө где-то бир 15 сотиктей гилашыбыз бар. Негизи мен үйдүн алды менен где-то 20 сотик болуп калат. Ошол жерден 1,5 тонна алат элек. Анан былтыр кичине көбүрөөк бытатып, 1 тонна алдым. Ошондон деле жакшы киреше түштү. Кудайга шүгүр дегендей. Анан дагы жакшы результат бергендер бар. Бир 50 сотиктен 10 тоннага, 5 тоннага чакын алгандар бар да. Бирок бул аз да. Негизи мына интенсивныйда азыр Англияда иштеген бир-эки тааныштардан сурасак, алар айтат, уже 5-жылы дейт карликтерден биз 100 кило тиратабыз дейт. Алар тем более жанагы жери дагы кичине жерге, аралыгы да жакын экен да. Аралыгы жакын болсо көбүрөөк көчөт эгилет экен. Көбүрөөк көчөт эгилгенден ар биринен 100 килограммдан эсептегенде эле киреше болот экен да. Азыр Төлөкөндө быйыл эң көп киреше менен ким чыкты? Эми аны Конгресстен эми примерно ошо атын айтпайлы. Где-то 4 тоннача саткандар болду. Гектар немеден? Эми бир үлүшү 1 гектар жок бизде. Көпчүлүгүнүн эң көбү 7 сотик бактан ошо 4 гектарчы 4 тонна алды. 260 ушу 280дерден сатты. Миллион сом алыптыр да. Миллионго жакын киреше тапты да. Жакшы. 20 сотиктен 15 сотик. Эме 50 сотиктен ушунда болду да, 50 сотик. Анан эми бундагы не предел. Бул мындай. Жок, 50 сотиктан бизде азыр 50 сотикка макет коюп атпайбы жүгөрү? Ооба. Же болбосо бедеги коет. 50 сотикка эмне? 10 миң сомдон чыкпайт. 10 миң сомдо чыкпайт да. Бирок эми просто бизде мына жакшы мына багуу иштин негизи жаман жагы жок. Просто биз бул жерде убакыттан утуп коет экенбиз да.